Марва тартуулайт. Нуса байке. Бул 3 пункту Индонезиянын маданиятын билдирет. Биринчиси саламдашуу, экинчиси кубаныч менен бөлүшүү, үчүнчүсү ден соолук каалоо. Апа, муну кантип түшүнсөм болот? Сиз түшүнгөн жоксузбу? Сиз айткандын баары жөп-жөнөкөй эле. Дайыма жылмайып жүрүш керек. Саламдашуу деген кандайсыңар достор деп учурашуу. Же жөн эле ассаламу алейкум. Мунун баары түшүнүктүү. Эгер баары түшүнүктүү болсо, анда эмнеге сурап жатасыз? Бул 3 эреже саламдашуу, жылмаюу, ден соолук каалоо эрежеси. Индонезиянын конок тоосуу маданиятынын эрежелери. Көчөдө бирөөгө кез келсең, алгач жылмаюу керек. Андан кийин учурашуу зарыл. Мисалы, ассалому алейкум мырза, кутман күн айым. Кечиресиз айым. Эми түшүндүңөрбү? Ошол себептен Билал мени менен дайым учурашат турбайбы? Көргөн сайын ассаламу алейкум Нуса. Каяка баратасың? Кандайсың? деп сурайт. Ал эми Фатима эже, кымбаттуу Нуса, иштериң кандай дейт. Ооба, айрымдар Рара бийкеч мектептен келе жатасызбы деп сурашат. Же Рара бүгүн абдан сулуу болуп алыптырсыз дешет. Ошондой чынында. Минтүү учурашуу сүйүү жана камкордукту билдирет. Жаркыраган Рара, сулуу Рара деген эркелеткен сөздөрдө айдын белгилери бар. Аллах бизге коо заттар менен кайрылууну буйруган. Туура айтасыз апа. Хужра сүрөсүнүн 11 аятында бири-бириңерди капа кыла турган аттар менен атабагыла деп айтылган. Анда мен кантип кайрылайын сизге? Нуса же Нуса байке дейинби? Кайсынысы туура болот? Рара кызым менин, Нуса балам. Бири-бириңерге кайрылганда эң башкысы сый урматты унутпагыла. Анда Рара, мындан ары мага Нуса байке деп кайрылсаң болот. Макулбу? Макул. Эми Нуса байке деп гана кайрылам. Аха, макул. Анан дагы Нуса байке эле эмес, кымбаттуу Нуса дейин. Кымбаттуу байке дейин. Айта бер. Анан дагы алтындай Нуса. Алтындай байке. Урматтуу Нуса дейин. Кандай кааласаң ошондой кайрыл. Улуулар жана кечүүлөр бири-бирин сыйлаш керек. Бардыгы исламдын мыйзамы менен жашашсын. Жана жаратуучу бизге дагы көп деген жакшылык жөнөтөт.